Да, bu Camry емес екен, Camry D емес екен. Camry бұзылып қалды туғандар. Camry бұзылып, ошоға машинаны алмаштырып, башқа машина алып шықтым. Kia Rio емес, Kia алып шықтым. Көрсөтөйүнмү кандай машина? Optima да туғандар. Kia Optima, Comfort Plus. Шахат Kia Optima'da кантип Comfort Plus'та иштейсиң дегендерге. Kia Optima 2020 туғандар, 2020 Москвада Comfort Plus'ке өтөт. 2019 примерно 2030 эси адашпасам 2019 Comfort Plus'ке өтпөйт. Машинаны бир көрсөтөйүн силерге. Туғандар Kia Optima 2020. Билесиңер кайсы таксопарктан алганымы? Таксопарк рулим. Только ошол таксопарктан айдам. Kia'нын состояниясы нормальный жигиттер. Эч кандай касаги жок. Мындерде кичине мынандайлары бар. Булар ничего страшного. 2020 пока что Comfort Plus'та иштеп атат. 2019'дар иштебесе керек. Состояниясы более-менее Comfort Plus'ке нормальный жигиттер азыр. Силерге бир обзор кылып коеюн. Обзор кылып коеюн туганда. Көргүлө. Мына. Блокировка, открывание. Машина таптаза. Мына задний часть, подлокотник, кожасы мынерде кичине мынандай бар экен. Бу обычный эле да, мына Европолик, кожа рожа. Состояниясы нормальный эле тугандар. LED фар. Желтый номер 77. Тоже мына көртасыңар. Машина обзорга жакшы түшүнбөйм, ошого силерге болушунча кичине көрсөтүп коеюн тугандар. Bluetooth жок экен, мынандай кылып алгам, мына. Эмне модератор дейби, эмне дейт мунаны? Ушундан iPhone'га мына подключение кылып алгам, иштеп берет. Пробег 321.679 заправка бар. А так ходовой электрика часть машина зың жигиттер, эч кандай звук чыкпайт. Эчтеке болгон эмес. Короче, просто по кузову чуть-чуть иштери бар. Айнаги сынган эмес. Мына подогрев руль, подогрев сиденья, мына спорт режим, комфорт режим, эко, автомат коробка. Энергия мына кофе, чай, стаканчик поставил. И бардачок көрүнүп калды жигиттер, бардачок. Мына мындерде очки турат. Мына подсветка задний, передний. И здесь подсветка бар. Мындерде подсветка бар тугандар. Optima'ны көптөн бери айдабай, турасы түшүнбөй калыпмын. Кондиционер иштейт жигиттер, Москвада ысык болуп атат, ошого кондиционер жагып койгом. Такой необычный, көптөн бери Optima минбей. Анан жигиттер, билесиңер, что мен көптөн бери айтам го, что бизнеске чыгам, андай кылам, мындай кылам. Эч бизнеске чыга албам. Азыр бизнеске бүгүн записаться этип койдум эле. Бизнеске записаться этип, бизнеске өтөм дедим эле, окшошпай калды. Неге? Бүгүн 19:20, 19:30 скажу, записался. Таксометр кирип күтүп отурсам, чалбады. 8 болду, 9 болду. Не чалбай атат деп анан поддержке чалсам, сизге ссылка менен сообщение, ссылка жөнөтөт. Ошо ссылка менен кирип туруң. Деди, ссылка келдиби деди. Келди десе, мен сообщениени көрбөдүм да тугандар. Мен только через таксометрди коюп, качан чалат экен деп күтүп отурупмун да. Мынантип ссылка жөнөтөт экен. Ушу ссылка басат экенсин. Ссылка баскандан кийин мынантип чыгат экен тугандар, мына разрешить, мынантип подключить дегендей. Карагыла мына. Мынантип чыгат экен да мына. Андай жок болуп кетти. Анан мына мага келди бүгүн мына. Здравствуйте. У вас сегодня было назначено видеоинтервью, но, к сожалению, нам не удалось с вами связаться деп келди тугандар. Ошонтуп бизнеске өтө албай койдум. Кандай өтө албадым эмес, интервьюге записаться боло албай койдум. Эми дагы заново записаться этем, кайра записаться этип, кайра тапшырам. Жаман менин жолум ачылбады ушу бизнес таксиге тугандар. Канча аракет кылдым.
Чото биринчи жолу тапшыра албай койдум. Мына экинчи жолу мага чала албай койду. Эми кайта дагы записаться эттим. Шака не бизнеске эле чуркап атасың, ушу комфорт плюсты иштеп жүрө албайсыңбы дегендерге. Бизнеске чуркап аткан, бизнеске кызыкканым себеби что комфорт плюсто экономда иштеп жүргөндөр по-любому кызыкат да, эми таксилерде, такси жамааты канча иштесе болот экен, по-любому кызыкат. Мен деле кызыкам да, канча иштесе болот экен, нормально иштешет, таза жүрөсүн, костюмде жүрөсүн, рубашка белый, да, там туфли, ушундай жүрөсүн таза дегенде, ошого менде чыгып, ушу такси жамаатында видео тартып, мындай как болушуну по факту канча иштесе болот, канча тапса болот, ошолор мындай жапалак сөзүндө полный видео тартып көрсөтөйүн деп атам да эми такси. А так комфорт плюстөн мен тапкан акчамга налыбайм, жакшы таап атам. Мага мынандай жетип атат жигиттер, эч кандай алинде жок, мен таксиде мына комфорт плюстө анча акча иштей албай атам деп айта албайм. Нормальный, мага жетип атат. Кыргызстанда жүргөндөр Москвага бизде барсак болобу, келсек болобу, документтер не болуп атат, тагалар не деп атат, такси кандай болуп атат дегендерге туугандар айтат го, ойлонуп отурсаң отура бересиң и отуруп каласың. Ойлонбош керек жигиттер. Надо делать, пока не поздно. Лучше делать кылып жилет кылган жакшы. Кылбай жилет кылгандан көрө. Лучше делай. Потом, если получится, да, ну бардыгы эле иштеп жүрөт го, өзүбүздүк мекенде иштеп, кыргызстандыктар бардыгы таксиде иштешип жүрөт. Эми силер не отурсаң сүйлөшүп, шака иш болбойт, кандай болуп атат деп сурасаңар, силерге эч ким мындай по факту айтпайт да. Видеолор тартып атам, көрүп атасыңар. Мына Кыргызстанда болсоңуздар келип иштегиле. Эч ким, бул такси бардыгыбыздан калып кетет туугандар. Москвада миллион таксист бар. Келип документ кылып, машина арендага алып чыгып кете бергиле жигиттер. Ойлосоң, навигатор катып атабы, не болуп атат? Мен Москвада машина, жигиттер, мен деле Москвада машина айдаган эмесмин. Мен азыр деле Москваны билбейм. Москвада жашаганыма 3 жыл болду. 3 жыл. Мен Новосибирде чоңойгом да. 3 жылдан бери Москваны мен жакшы билбейм туугандар. Райондорду билбейм, улицаларды билбейм. Өзүм жашап атканда районума через навигатор барам. Серьезно айтып атам. Через навигатор. Потому что Москва чоң да туугандар. Ал жалоо ат эмес да, мындай пешком барып койгон. Москва чоң. Навигатор бар жигиттер. Катыса, мындай болуп атат жигиттер. Навигатор катып атат, не кантип иштейбиз дегендерге. Навигатор катып калат го, заранее көрүп аласыңар, что светофорду санайсыңар, что через 3 светофор, 4 светофордон оңго бурулат экен, либо солго бурулат экен, либо 4-3 поворотты расчетун ала аласыңар, либо там кичинеден кийин экинчи поворот, либо 3-чү повороттон кийин солго, оңго бурулат экен. Заранее навигатор жакынлаштырып, узак кылып, карап, мындай заранее кылып алсаңар, бесим эле иштеп жүрөсүң. Навигатор баягы вообще катып иштебей эмес, мындай более-менее иштеп атат. Катыган жерде катып атат, иштеген жерде иштей эле атат. Ушуну жаман тез сүйлөйм деп, видеого тез сүйлөп, видео түгөтөйүн деп атам. Болбосо секин сүйлөйт дем. Силерге что понятно болуш үчүн. Ошондой жигиттер, келе бергиле. Toyota Camry, мына Optima'ны алдым, Toyota Camry бузулуп калып, шака Optima айдайсыңбы, Optima береликпи деген. Разница нету, какая разница? Optima китайский айдайм келбеди. Китайский Cherry Arizo болгондо, если биз паркта рулимде, мен Cherry Arizo алатмын. Просто Cherry Arizo жок да. Ошого мына Optima, Camry ошондойлорду айдап атам. Cherry, Tiggo Sempro, Geely Atlas, жаман деп айтпайм, что просто не хочу да ездить. Айдайм келбейт китайскийден. Только Arizo айдайт элем китайскийден болгондо. Camry деле, мына Optima деле сонда экен жигиттер. Camryден эч кандай айырмасы жок экен. Шумка мощный экен, подвеска мощный экен, плавно, жумшак, музыка нормальная, кондиционер работает. 20-й год, Комфорт Плюс заказ дает. Рулится очень удобно, светится классно. Что тебе еще надо, жигиттер? Бар жок бар экен, иштеп жүрө беребиз да. Ушундай. Дагы нелерди айтайын дедим эле силерге. Мындай силерге мындай кичине сүйлөп видео кылып атам, жумушту көрсөтпөй атам. Кийинки видео, кийинки ролик ушул Optima менен доходду көрсөтөм мен силерге. Туугандар, болбосо мен кеттим.
жумуш кылайын, иштейин, акча табайын дегендей. Силер ойлонбой жумушту кыла бергиле, келип Москвада ишти кыла бергиле. Мынандай силерге болушунча видео кичине сүйлөп, машинаны көрсөтүп кандай машина алдым деп видео тартып койдум. 4-5 күндөн бери видео тартпай атам. Кийинки ролик насип кылса ушул Optima менен канча таптым, ошолорду көрсөтөм мен силерге жигиттер. Москва тынч эле, эчтеке боло элек, жатат ошондой эле, келе бергиле сагынгандар, ишти кыла бергиле. Биз акчаны кылайлы. Пока есть возможность, надо бабки зарабатывать. Ассаламу алейкум, такси жамааты. Барлыгына келгилек.